Kanalga жазылгандан соң жанда коңгуроочонда сөз түрдө басып коюңуздар. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда каралып жаткан Лимонити кайманаты менен белгилүү болгон Киримтөбөл Алмазбек Сулаймановдун өлүмү боюнча соттук отурумда прокурор судьядан шектүү Талгат Шамиевди 13 жылга эркинен ажыратууну суранды. Бул тууралуу Super порталына Талгат Шамиевдин жакындары билдирди. Билдирүүгө ылайык, буга чейинки соттук отурумда жарыш сөз сүйлөнүп, анда мамлекеттик айыптоочу судьядан шектүү Талгат Шамиевди 13 жылга эркинен ажыратууну сураган. Кийинки соттук отурум эртең 18 февралда болот. Анда сот шектүүгө карата өкүм чыгарат. Эске салсак, 2020 жылдын 28 март күнү нарында Киримтөбөл Алмаз Сулаймановду өлтүрүп кетишкен. Анын өлүмүнө шектүү катары 25 жаштагы Талгат Шамиев аттуу жаран кармалган. Ал нарын ойбинин имаратына киши өлтүрүп алдым деп өзү келген. Super порталына өздүк булактар айыпталуучу атасынын өчүн алганын билдиришкен. Талгат Шамиевдин атасы Имаш Шамиев 1997 жылы Алмаз Сулайманов тарабынан өлтүрүлгөнү маалымдалган. Травматолог ортопед Саурбек Жумабеков Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасында травматология, ортопедия жана илим изилдөө борбору ишин улантып жатат. Бул туурасында академик өзүнүн социалдык тармактагы паракчасына билдирүү калтырды. Сиздерге билдирип кетким келет. Биздин жумушубуз кадимки режимде уланууда. Күн сайын 5-6 операция жасап жатам. Андан кийин бөлүмдөрдү кыдырып, 30-40 бейтаптык кабыл алуудамын. Мени колдогондорго жана биздин ишибизди түшүнбөй сын айткандарга да ыраазычылыгымды билдирем. Мен үчүн жашоо уланууда. Бейтаптар, операциялар, илим жана башка иштер жүрүүдө, деди ортопед. Белгилей кетсек, 4 февралда саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев травматология, ортопедия жана илим изилдөө борборун жоюп, директору Саурбек Жумабековду кызматынан бошоткон. Анын ордуна шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы болуп кайра түзүлүп, ооруканага жаңы жетекчи дайындалган. Андан соң министрдин орун басары аталган ооруканага барганда Саурбек Жумабеков киргизе албай турганын айтып, Садыр Жапаровго кайрылуу жасап, президенттин гана чечимин күтөрүн айткан. Кийинчерээк шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын директорунун милдетин аткаруучу болуп Памир Муратов дайындалганы министрлик тарабынан кабарланган. Орусиянын борбору Москва шаарында мигранттар медициналык кароодон өтүү үчүн таң эртеден түн 1 окумга чейин кезекке турууга аргасыз болууда. Бул тууралуу Нурайым Идрисова аттуу социалдык тармактын колдонуучусу жазып чыкты. Кыргыз, өзбек, тажик жарандары кайрадан документ жасатып жатышат. 5680 болуп, кезекке туруп, таң аткандан кеч киргенге чейин күтүп олтурушат экен. Муну мигрант гана жон териси менен сезип, канчалык көйгөй жаратканын билбесе, элчилик, бийлик муну билбейт окшойт деп жазды. Белгилей кетсек, 2022 жылы Орусияда бардык чет элдик жарандар үчүн милдеттүү медициналык текшерүү киргизилген. Орусиядагы чет элдик жарандар ар бир 3 ай сайын медициналык кароодон өтүш керек.